Эл өкүлдөрү мыйзам чыгаруу же саясаттан тышкары эмне кылат? Спорттун чеберлери, коомузда кол ойноткон көп кырдуу таланты бар депутаттардын катылып жүргөн сырларын ачууга программабыздан орун бермекчибиз. Бул рубриканын алгачкы каарманы депутат генерал Субанбеков болмокчу. Тамак ичкенди унутсам дагы спорт менен машыкканды унутпайм эч качан. Анткени бир күнү машыкпай калсам, мен үчүн абдан оорго турат. Өзүмдү оор сезип калам. Мен иши кылып, жаш kesимден баштап эле спорт менен машыгып келем. Эркин күрөш боюнча мектепте окуп жүргөндө машыктым. Андан кийин сууда сүзүү боюнча машыктым. Мына азыр жашым өткөн сайын көп кыймылдаш керек экенин түшүнүп калат экенсиң. Мен өзүм эле эмес, ушу айлана чөйрөмдөгү жакын жора жолдош, бала бакырдын баарын айтып атам. Спорт бул ден соолуктун булагы. 7-1 тууганбыз. Бардыгы спорт менен машыгат. 4 балам бар, 4 тең спорт менен машыгат. Ошондуктан кичине ашык салмак бул ашык оору. Ошондуктан ашык салмактын кереги жок деп ойлойм. Ичсин, жесин, организм эмне кааласа. Бирок ошону кичине кыймыл менен чыгарыш керек. Көнүгүп атканда баарын унутуп каласың. Анткени ойдун баарын ушул көнүгүүнү туура жасасам, туура ыкмаларды жасасам деген ой келет да. Ана жуунуп тазаланып ишке баратканда албетте талкууланып аткан мыйзамды ойлоносуң. Ал мыйзамдын келечегин ойлоносуң. Элге кызмат кылган жакшы мыйзам алсак экен деп ойлоносуң. Мени абдан өкүндүргөнү, мына 21-кылым техниканын кылымы деп атабыз. Бул жакшы жактары дагы жаштар үчүн жаман жактары да көп болот. Анткени жаш балдардын баары мурда китеп окуп, китепканадан чыкчу эмес. Азыр үйгө кирсе телевизор, жолдо баратса чөнтүк телефондор менен алагды болуп атышпайбы? Анан булардын көзү бузулат, мээсин иштегени бузулат экен. Ошондуктан мен жаштар күндөп кетер элем. Көбүрөөк ушул физикалык жактарга көбүрөөк көңүл бурушса, буга көп деле каражаттын кереги жок. Белиң ооруп, же болбосо колуң ооруп, врачтарга барсаң алар сөзсүз айтат. Сууда сүзүүнү машык кыла деп. Анысыгырдай сууда сүзүүнүн эрежелери көп албетте. Кичине сууда сүзгөндү үйрөнүп алып, сууда сүзгөн бул ден соолуктун эң жакшы пайдасын берет да. Мен мисалы аркам же кээ бирөөлөр белим ооруйт дейт го, мен андайды билбейм. Анткени мен күндө эртең менен жүгүргөндөн кийин сууда сүзөм. Bir чакырым. Кичинекей кезибизде айылда жана топурактан кыш күчү эмес беле. Ошондо ылай ботко болгон сууларга сүзө берчүбүз. Ошондо үйрөнгөнбүз да. Көп балдарды лыжа тепкенге үйрөттүм. Ички иштер министри болуп турганда мына бир топ балдар азыр ошондон бери лыжага кызыгып, тоо лыжасына азыр деле тынбай тээп жүрүшөт. Ошондуктан бизде Кыргызстанда бүт шарт бар. Эртең менен эрте саатты звонок койбосом деле өзүм ошол белгилеген убакта 5:30 турам. Антибиотик кийингенче 6 болот. 6-дан 7:30, 8-ге чейин күн сайын машыгам. Соц тармактан мен кабар алып турам ар дайым. Элдин ой пикирин, экономикалык жактан, саясат жактан кандай жаңылыктар болуп атат. Мына азыр президенттик шайлоого аттануу башталды. Ошолор жөнүндө кандай маалыматтар болуп атат. Ошол ар дайым кабарым бар. Атай өзүмдүн атыман баракча ачкан эмесмин. Убакыт жок. Адамдын желаниясы болсо, көңүлү болсо, бардыгына убакыты бар. Мисалы бардыгын айтып кетер элем, дени сак жашоо бул ар дайым көңүлү кууна, көңүлү ачык, иште дагы жөндөмдүүлүгү өтө жогору болот да.